Көкжаңгак шаарында өрт кырсыгынан жабыркагандар президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан үйлүү болушту. Бул үчүн 10 миллиондон ашык каражат бөлүнүп, 2 үй бүлөгө бардык шарты менен заманбап турак жай тургузулду. Жаңы үйдүн ачкычын бүгүн 13 июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жергиликтүү тургундардын жана аксакалдардын катышуусунда тапшырды. Siz kırpın, ben karmam. Buna. Bu da olsa canım, молодец. Buna ki. Kırmıyoruz buna ki de. Bundan da. İki dost bu oldu. Karasan tuğanımsın. Uykuluk basın. Bana yaxşı koy. Razısınız mı? Hurmatlı Prezident Özge, Sakın Rödeviç'e, hurmatlı Generalımızga, bata kılıp durunuz, dua kılıp durunuz. Evet, tatlı kayıp oldu. İki dost buna, iki öten bir bey oldu. Bu kukyası oldu. Kukyası. No yeme sataplerin esmi o içinde casadı. Peşkemine büt komutları isi. Buzal. Şıkarlık oldu. Güzelim. Heceviz. Gelen oldu. Kana kocaman büyüt şunda 100 salıp koysa. Rahmat sizlerge. Kocaman ete baştan başlap esküllerden bardığın sımas kılıp durup 100 salıp koysa kada son oldu. O komutlarda Arasına git kalaydı. Kata bir gasını. Ulup post nece? Ulup post nelerimiz ajantay olsun. Şu iki uydan yaşlıklar olsun. Şu iki uydan kuda kalasa kızlardı çıkarıp, buğullardı üylüp, kelin alıp degende Akjoltoy uy olsun. Akjoltoy olsun. Seni patağının ki balaga. Yani. İşte babasından teşvik olmalarına daim tutanlardan aşıp bunların işine düşüyorlar işlerine. Долбордо бардык коопсуздук жактары эске алынып, азыр эми 2 үйдүн чатыры 2 башка болуп курулду. 12 сотук жер тилкеде 2 туракчай бирдей типте салынып, эшик алдында брусчатка басылып, айланасы көрктөндүрүлгөн. Учурда үй ээлери өлкө жетекчилерине ыраазычылык айтып, кубанычтарын жашыра албай турушат. Мурдагы үйүбүз эми эки кожолуу үй болчу, 1950-жылы салынган. Авариялык абалда Барашный типтеги аварийный абалдагы үй болчу. Анан кийин ушул өрттөнүп кеткенден кийин кайрылдык. Элибизге, ажообузга кайрылдык. Ошо ажообуздун буйругу менен генерал агабыз Камчыбек агабыз, анан Жеңишбек Шерматов агабыз келип, ошондой үйлөрдү сүрүп берди. Бул агаларыбыздын өмүрлөрү узун болсун, даражалары бийиктей берсин. Мурун эле ушул агаларыбыз болгондо Кыргызстан эчак эле өнүгүп кетмек. Эми азыр деле кеч эмес. Эл журтубуз болуп ушул агаларыбызды колдоп алсак жакшы. Кыргызстаныбыз биринчиде болгон өлкөлөрдөн деп ойлойм, эсептейм. Şu үйүбүз күйүп кетти. 24-жылы күздө стресс болду, кардеке болдук. Бала чакам менен көчөдө жүрдүк. Эми Аллага шүгүр. Ушу балдар Ташиев, Жеңиш, Садыр Жапаров бар экен. Бизге боору оруп, үйдү салып берди. Аллага шүгүр. Миң метте шүгүр. Бул үй жаңыдан өрттөнүп кеткен малда биз ошондо жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Шерматовичке кайрылганбыз. Анан Жеңишбек Шерматович урматтуу президентибиз менен, урматтуу генералыбыз Камчыбек Ташиевич менен акылдашып, ушул үйдү баштаганбыз толугу менен. Анан бүгүнкү күндө пайдаланууга берип отурабыз. Ошол эки жараныбыздын сүйүнүчүндө чек жок. Бийлик башындагы биздин президентибизге, генералыбызга, ушундай эл үчүн күйгөн Жеңишбек Шерматовичтей агаларыбызга терең ыраазычылык билгизебиз, жалпы элдин атынан.
Эки адам жашайт экен. Эки эми бар деді. Буга чейин жабырлануучулар мамлекет башчы Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылышкан болчу. Өлкө жетекчилеринин тапшырмасы менен Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев маселени жеринен көрүп жаңы үйдүн курулушу башталганы маалым. Ошо мезгилде мен ошо Көкжайгак шаарында маданият үйүн полный капитальный ремонттон оңдоп түзөөдөн өткөрүп жүргөн мезгил болчу. Камчыбек Ташиевич мени чакырып айтты, жардам берели деп, урматтуу президентибиздин атынан 10 миллион сом наличный акча берди. Ошо эки үйдү кургула депчи. Ошо эки үйдү толук, ошо эки үйдүн курулушу толук бойдон ошо урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жеке каржы булактарынан бөлүндү. Бул эки үйдүн жалпы курулушуна 13 миллион 230 миң сом акча каражат кетти. Ошо кышты дебей, жаз дебей балдар куруп бүтүштү, бирок эртерээк келип алсак болмок. Бул 2 ай 3 ай болуп калды бүткөнүнчү. Убакыт жок такыр эле. Бүгүн убакыт чыккан экен. Убакыт сааты чыккан экен, бүгүн келип ачтык. Ошол эми бул жерде эки дос каржылады. Урматтуу президентибиз менен урматтуу генералыбыз ошого эки татынакай окшош эгиздей үй куруп, ошо эки дос болсун, эки достон белек болсун деп атында эки дос коюп койдук. Ошол эми азыр урматтуу биздин бир туугандарыбызга айтып, ак жолто үй болсун, ушул жерден жакшылыктар болсун, ошол жерден балдарын үйлөсүн, кыздарын чыгарсын, тойлор болсун, эми жакшылыктар болсун. Бейле кетсе, көп балалуу эки үй бүлө буга чейин бир чатырдын астында жайгашып, Союзда курулган жыгач үйлөрдө күн кечиришкен. Мындан улам бир үйдөн чыккан тилсиз жоо экинчи үйдү дагы заматта жалмап, 2024-жылдын 20-октябрында башпанексиз калышкан болчу. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Көкжайгак шаары.